Пикирден суроолорго жооп берип без вложения акча чыгарыш үчүн минималдуу түрдө 680 сомдон баштап чыгарса болот. Азыр акча чыгарабыз. Мобилдик оператор деген жерди тандайбыз. Бул жерден Билайнды тандайм. Бул жака телефон номер жазабыз. 73. Эми бул жерге чыгаруучу сумма жазабыз. Бизде азыр общий 1854 бар, бирок муну жазсам болбосо керек. Себеби 737 сом чыгарганмын, ошол дагы бул жака общий кошулуп калат экен да. Өтүнөнү Расто деп көрөйүнчү. Каралды дейт, ушул жерден эле общий сумманы жазат экенбиз. Карала берет экен демек. Мынеке. Эми электронный почтага кирет экенбиз дагы, бул немени тастыктайт экенбиз. Бул мага 5 күндө түшкөн. Андан кийин дагы бүгүн 8-inde чыгарып атам. Бул жерде эмнеге бат десеңер, рефералдарга 100 сомдон төлөп берип атат. Анан мындай сурамжылоого дагы төлөп берип атат 27 сомдон. Ар кандай. Эми азыр бул жерден балансты карап туруп бияктан көрсөтүп берем. 100 сом досторубузду чакырганга түшүп атат. 100 сом, 27 сом. Сурамжылоого 13,5 сомдон сурамжылоого түшүп атат. 21 сомдон сурамжылоого түшүп атат аларчы. Анан 100 сомдон досторубузду чакырганыбыз үчүн түшүп атат. Так, пикир деп келди. Эми бул жактан өтүнүштү тастыктаңыз деген басабыз. 14 күнгө чейин түшүш керек. Биз мурдагы чыгарганда 5 күндө түштү да. Мунусу канча күндө түшөт билбейм, кийинки видеолордо айтам. Мындай тастыктагандан кийин рахмат деп коет экен. Эми болду. 14 күндүн ичинде түшөт буюрса. Так, кирүү деген кеп асып туруп текшерип коелу дагы. Мен жактан кирип аткам да. Перезагрузить этебиз. Каражаттарды чыгарып өтүнмө. Мынеке, мындай болуп чыгып калат. Иштелип жатат депчи. Кароодо деп чыгып калат. Анан түшкөндөн кийин иштелип бүттү дейт. Ушинтип эле бул жактан акча тапсаңар дагы болот экен. Без вложения пикирлерге, сурамжылоолорго жооп берип эле таба аласыңар. Андан сырткары бул жакта Телеграмды да подключение кылабыз. Так. Мынеке. Бул жерде да мынайтип келип турат. 27 сомдук задание келди, 13 сомдук, 60 сомдук задание келди деп чыгып турат экен да.